Жалгыздыктан жабыркаган Мадымаров. Өзүн өзгөлөрдөн өйдө коюп, башкаларды башка чаап айдап алгысы келген Мадымаров 5 маал намаз окуй турганын, динден кабары бар экенин айтып келет. Бирок бул деле апыртып көнгөн Адахандын жомокторунун бири окшойт. Болбосо динде текеберликке катуу тыюу салынып, бул мусулман баласына жат көрүнүш экени айтылган. Ооба, Мадымаров дал ушул текеберлигин айынан улуу кишинин алдында кадыр баркы кетип, атүгүл былтыр шайлоо маалында Атамбаевдин алабайы Темирлан Султанбеков КТРКда өткөн дебатта Мадымаровдун абийирин төгүп сүйлөтпөй койгон. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздерге жакын арада границага чыгып келүү кажет болуп жатса, сиздерге тажрыйбалуу айдоочу Сүйүн мырзаны сунуштайбыз. Биз пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз, таможняга барып келгенден кийин 3 айлык таза регистрация жасап беребиз. Эң негизгиси үйүңүздөн алып кетебиз. Документиңиз просрочный болсо, жолго бекер документ жасап беребиз. 8926 920 51 51 8903 714 99-59 байланышыңыз. Режими жөнүндө Адахан Кимсанбаевден сурасаңыз, мени критикалап баштады. Бакиев жөнүндө бир сөз айткан жок. Бакиевдин режими жөнүндө суроо болсо, мен айтып кетет элем Ак жолдун спикерине, биздик жаштарды бир кара чай менен бир кичинекей нандын бир түбүнө мен ушунча айтасыңар, потакать этесиңерби? 5 сомдук мына кара чай, анан кичинекей булочка, Россиядагы ысык тамакты не путайте аны менен. А өзүңөр тепкен машиналар спикер болуп жүргөндө, ошончо дилегеген аппараттар силерди обслуживание кылган. Анан ошол башка жана кимеле Жаныш Бакиевдин тоюндагы камчылардын стоимасы канча? Ошон үчүн мен силерге жооп бердим. Силер дагы суроого жооп берген жоксуңар. Сизге Бакиевдин режими жөнүндө сураса, сиз мага критика кылып туруп алдыңыз. Ошон үчүн мен жооп бергенге укугум бар. Укугум бар. Атамбаев кеткенде 4 жыл болду. А мен келелекмин. Мени эмне критика кылып атасыз? Сен келелексиң, сен ошон үчүн жана сүйлөп атасың. Чарчадык, жаңылар бизге керек. Мен мына мисалы биздин партия ушунчалык акыйкат, биз даже бүтүн Кыргызстанды чептеткенде биз колдодук. Ансас келгенсип Мадымаровдун чыныгы жүзүн көргөн тарапташтары биринен сала бири партиядан чыгып Адахандын алыс кетишкен. Эми саясатта жолу болбогон Мадымаров болгон күчүн үй бүлөсүнөн чыгарып, баарын башын оорута берип, бүгүн коколой башы калганын элден жашырып жүрөт. Мадымаров куру жемеси менен алардын да кулагын жей берип, акыры аялы Мадымаров таштап салып кетип калган. Аялдын артынан эле уулу да келинчегин алып, бала чакасын ээрчитип алып баса бериптир. Учурда Адахан баягы Баткендин жерин тажиктерге сатып жиберип, алардын акчасына алган 600 чарчы метр хан сарайында жалгыз күн кечирип жатат. Ушул адам кантип мамлекетти башкарам деп аракет кылып жатканын таң калбай койбойсуң. Мамлекетти башкара турган адам психологиялык жактан таза, моралдык жоопкерчиликти түшүнгөн, жоопкерчилиги жогору инсан болушу керек. Адегенде башкаларга үлгү боло турган кулк мүнөз, жашоо турмуш идеал болуусу зарыл. Адахан болсо адамдын баркын билбесе, эркелетип небере сүйбөсө, жубайын колдуктап жүрбөсө, анан кантип өлкө башкарат? Ал кимге үлгү боло алат? Анын кебин ким угат? Бүгүн бирди айтып, эртең кайра танып жаткан неме, эртең бүтүндөй өлкөнү деле сатып жиберип, кайра анысын мойнуна албай танып баса бериши толук мүмкүн эмеспи? Кто такой Адахан Мадумаров? Родился Адахан Мадумаров 9 марта 1965 года в Узгенском районе Ошской области. Его политическая карьера началась в далеком 1995 году. Еще при президенте Акаеве. Тогда он открыто критиковал Акаева с трибуны парламента. Его красноречивость тогда еще воспринималась как принципиальность и честность. Но придя на государственные должности, он очень быстро сменил риторику и стиль поведения. Пожалуй, самым ярким в политической карьере Мадумарова был период, когда страной управляла семья Бакиевых. В 2005 году Мадумаров стал вице-премьер-министром. В 2006 году он стал государственным секретарем Кыргызской республики. В 2007 году он вновь становится депутатом и спикером. На данном посту Адахан Мадумаров сделал все возможное, чтобы как можно решить в парламенте по настоянию Бакиева вопрос о передаче Казахстану урочища Каркара и 4 крупных пансионата на берегу Иссык-Куля, отданные в аренду на 49 лет. То есть он был во главе тех, кто делил наши земли на кусочки. На этом видеоролике, выложенному в интернете, вечеринка по случаю 50-летия брата Курманбека Бакиева, Джанеша Бакиева, тогдашний спикер парламента Адахан Мадумаров, долго и с одушевлением поздравляет юбиляра. Одним словом, все делал для того, чтобы оставаться любимчиком Бакиевых. Жан Салиш, сизге Кудай ден соолук берсин.
аманчылык болсун, жакшылык болсун, ар дайым жадырап, жайнап, жаркырап, жана кыргыздар жакшы каалоолорду айтканда болбоду дегенде ушундай жаштын дагы бирин жашаңыз деп коет. Ушуну чарпылаганда ар качан жортулуңуз баягындай ийгиликтер менен келсин. О чем я говорю, вы прекрасно поняли. Чоң рахмат. С 2008 по 2009 года Мадумааров был секретарем Совета Безопасности Кыргызской Республики. Чем он отличился, когда он возглавлял Совет Безопасности? Ничего не известно. Ведь у Мадумаарова, красиво говорящего, никогда не было качеств и умения управлять какой-то сферой. После революции 2010 года Мадумааров остался ни с чем. Ни кресла, ни должности, ни денег. И он жестко стал критиковать тогдашнюю власть. Мадумааров ностальгировал о тех временах, когда правили страной семья Бакеевых. И даже выступая перед людьми, он открыто заявлял, что с почетом готов вернуть Бакеевых. Но как только ему в 2013 году дали должность заместителя генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, он резко поменял свою позицию и стал восхвалять власть. И где же принципиальность? Стал рабом должности. Мадумааров и во время пандемии утверждал, что нету никакого вируса. Говорил, что придумали это люди для своей финансовой пользы. И призывал народ не верить и не носить маски. В то же время как люди болели и погибали во всем мире от коронавируса. Но при том он сам носил маску. Мен ишенем. Бул жасалма түрдө түзүлгөн жагдай. Аны менен чүмкөнүп жаман алыштын кажети жок. Муну ол бет кап тагып жүрөсүңөр, бул аябагандай каттуу зыян деп айттым. Аны менен чүмкөнүп жаман алыштын кажети жок. Муну ол бет кап тагып жүрөсүңөр, бул аябагандай каттуу зыян деп айттым. И интересно, почувствовал ли он моральную ответственность перед своим народом? Хотя какая мораль, ведь слова морали Мадумааров слова несопоставимые.